өлкөбүздө кайрымдуулук иш-чараларын уюштуруп, өз чөнтөгүнөн каражат бөлүп элдин жеңилин жерден алган атуулдарыбыз да аз эмес. Кээ бири ар бир кайрымдуулугун коомчулукка жар салганды жактырышса, кээ бирлер оң колу жасаган ишти сол колуна билгизбей, кылган жакшылыктарын жаап жашырышат. Бүгүнкү көрсөтүүбүздү мына ушундай кайрымдуулук фонддордун бирине арнамакчыбыз. Биз сөз кыла турган фонд бир нече жылдан бери коомдун түрдүү катмарларында алгылыктуу иштерди аткарып келгени менен телеканалдар, социалдык тармактар аркылуу кылган эмгеги жарыяланган эмес. Көрсөтүүнү даярдоого, фонддун ишмердүүлүгүнө көмөктөшүп, мекенибиздеги социалдык көйгөйлөрдү жоюуга колдоо көрсөткөндүн ордуна айрым күчтөр тарабынан фонддун түптөөчүлөрүн каралоо аракети жүрүп жатат. Буга байланыштуу өзүбүз колдоо алып келе жаткан фондко карата айтылып жаткан негизсиз ушактар тууралуу пикирлерибизди угуп, биздин да үнүбүздү коомчулукка жеткирүүгө жардам көрсөтүңүздөр деген студенттердин суранычы себеп болду. Арсен Аттокурулу 2018 жылы Ош мамлекеттик университетинин медициналык колледжинин стоматология бөлүмүн аяктаган. Учурда өзү туулуп өскөн айылга чакан клиника ачып, аны иштетүү менен үй бүлөсүн камсыздап келет. Каарманыбыздын айтымында Исмаил ата кайрымдуулук фонду болбогондо, анын үй бүлөсү окууга кеткен каражатты таба алмак эмес. Өзүм сүйгөн кесипке ээ боло албай калсам, азыр көпчүлүктүн бири сыяктуу бактымды чет өлкөдөн издеп, мигрант болуп жүрмөкмүн дейт жаш стоматолог. Айыл жергесинде фап ачса болот экен да, ушинтип. Өзүң ачып алсаң, ачып ала бер, бизде места жок, кабинет жок дегенден. Ошол жерде өзүм тууган урук дегендей абамдар менен куруп өзүбүз бүтүрдүк баардыгын. Филиал кылып ошол жерде ачтым да. Ошо Тилек Исмаилович өзү киргизген да. Исмаил ата фонду колдоо көрсөткөн Арсен сыяктуу студенттер жүздөп саналат. Алардын ата-энелери каралоолордун айынан фонд жабылып кала турган болсо, балдарыбыздын келечеги кандай болот деп тынчсызданып жатканын жашырышкан жок. Мен биринчи кызымы мен окута албай, ушу 1 жыл кеч калып калды ушу кызым. Кийинки кызым ушу матраимдардын кара сууда бар экен, ушул фонду бар экен деп, кийинки жылы окутуп мына кызым эмен окуду. Колледжде окуду. Колледжден эмен окутуп атышат. Мен эмем жок, аны бере турган акчам ушу кызды окутканга. Мен ыраазы болуп, ушул эмелерге ыраазы болуп, чоң балдарымы окута албадым. Ушу кызым окутуп, ушу бар экен дегеннен карасын папанын атай эме кылып билип, анан ушу кызым окутуп, ушу мына 4-курска келди. Мен кокусунан кызымын окутуп, эмелисин төлөй албай калса, мен эмем жетпейт. Ушу кызым кичине билимдүү болуп калса экен, калган балдарым эме окута албадым. Эмем доходум жок, эмем жок, окута албадым ушу кызым. Мен буга эмемен ыраазымын ушул эме болуп аткандарыначы. Көп эле окуучулар окуй албай, ата-энеси жок эми атасы болсо аракет кылат экенсин. Мисалы үчүн окубай көпчүлүктүн арасында баягы стипендия эмелери төлөнбөй калса сумсайып калат экен. Ошолорду тегиз кылып ата-энеси бардан дагы жакшы кылып фонддорун төлөп, жакшы жардам берип атышкан буларчы. Мисалы үчүн эми ондой болсо кыйын ата-энелергечи. Ошон үчүн эми бул уланы берсе жакшы болот эле, көп балдардын соогунда калат эле. Ата-энелерге деле жеңил болот эле. Азыр соода иши деле болбой калган, ынтылганда толку жол кырасына бере аласың зорго. Кийим кечесине бересиң, контрактка каяктан мисалы үчүнчү. Ал эми мурун соода жакшы болгондо окутканбыз, азыр кыйын болуп калды. Бул төлөнбөй калса эсче балдар кыйналып окусу үзүлүп немеге учурап калышы мүмкүн да, окубай калышы. Ошончо мен айтып калгандай, бирок булар элге жакшы пайдасы тийип аткан булардынчы. Мисалы үчүн кимдин жардамы тийип атат башкалардын? Булар эң жакшы сооапчылык иштерди кылып атышат, туурусу. Урматтуу эле журт, биз ушул матраимдардын үй бүлөсүнө өтө ыраазыбыз. Мен мисалы өзүм, жеке өзүм 3 кызым, 4 кызымды окуттум. Ошонун арасынан мына ушу Нурсулуу кызымдын мединститут окуган үчүн контракт өтө жогору болчу. Ушуга келгенде мен такалып калдым. Бирок мектептен директорлор айтышты, ушул матраим фонд ачыптыр, мына ушундай жетишсиз үй бүлөлөргө жардам берет экен деп, мектептин директору, өзүм классташым болот, өзүм келиним ушул жерде иштейт. Ошолордун жардамы менен ушул фондко илешип калдык. Кудайга шүгүр, мына быйыл 5-курс. 5 жылдан бери киргенде 38 000 контракт менен кирген. Азыр 42 болду. Жылына ашат да булар. Аны мен өтө терең ыраазымын. Көпчүлүк мына ушундай жетишсиз үй бүлөлөрдөн жакшы балдар чыгат, кыздар чыгат. Тесттен өтүшөт, бирок дальше окуп кетишке булардын ата-эненин каражаты жетпейт. Квартплата келет айына. Апта сайын жол кирасы болот, булардын жемей ичмеyi болот. Бирине тапсаң, бирине жеткизе албайсың. Андан кээде
ушул жетишсиздиктин айынан балдарды окута албай Россияга айдап жиберебиз. Бар иштеп кел, анан кийин деп. Анан заочный окуганда билимдей болбойт экен. Биз эми эл журт туура түшүнүп, Матраевдардын артынан түшүп мындай жаман ушак сөздөргө ишенбеңиздер. Ар кимдин башы өзүндө дегендей, айылда деле көпчүлүк уже район эмес, область бар жок таанып болду. Барбаган жерлери жок. Мына детский үй, детдомдогу мындай балдарга да жардам берет. Канча орукчаны баса албай калган эмелерге, орукчан адамдарга да үйлөрүнө таркатат. Мына Курбан айттарда теги берет жардамды. Мисалы менин кызымды окутат, стипендия берет. Еще плюс мага Курбан айтта еще продуктларды алып келип берет. Мындай адамдар бир тууганда эстесе эстейт, эстебесе жок. Материалдык жардам алып жаткан студенттердин айрымдарынын атасы же энеси жок болсо, Абдуллаев Дастан атасынан да энесинен да айрылып калган. Учурда ата-энемдин колундамын деген Дастан Исмаил ата фондунун колдоосу менен мугалимдик кесипке ээ болуу алдында турат. Ош мамлекет университетинин физика факультетинде окуйм. Азыркы учурда 3-курс студентмин. Менин эки эжем бар, алар турмушка чыгышкан. Азыркы учурда жалгыз жашайм. Ата-энем отуп кетишкен. Ошол себептен Исмаил ата фонду мага контрагымды төлөп берип атат. Азыркы учурда медицина факультетинин 5-курсунда окуп жатам, педиатрия адистигинде. Бул медицина факультетине тапшырганымда мен чындыгында 1-курстан бери азыр контрагымды ушул Исмаил ата кайрымдуулук фонду төлөп келет. Бул төлөп бизге жардам берген аябай бизге ийгиликтүү болду. Мен жашоодогу эң чоң ийгилигимдин бири болду. Ушул күнгө чейин төлөп, буюрса 5-курс болуп калдым. Кудайга шүгүр, мен ушул фондго терең ыраазычылык билдиремен. Чындыгында чоң окуу жайда окуу, контрагын төлөө адамдардын өзүнө көп кыйынчылык келтирет. Бир чети ата-энеме жардам болду. Ошол азыркы күндө окуп 5-курс болуп калдым. Кудайга шүгүр, 1 жылдан кийин бүтөбүз. 3 жылдан бери окуйм. 3 жылдан бери мен контрагымды төлөп кетип атышат. Чоң ыраазычылыгымды билдирип кетем. Анткени алар жок болсо мен бул жерде окуганга мүмкүнчүлүгүм жок болчу. Мен 7 жашыман атам каза болгондон окууну бүтүп, даже бир туугандарым окутканга эме каражаты жетпей калганда мен бул фондду биздин мектеп директору сунуш кылган. Анан ошол жака документтер менен жана ар бир эле бул кайрымдуулук фонд студенттерди жакшы окугандарды да карайт да, окуучулардычы. Анан ошондо мен эмем дипломду көрсөтүп, анан ошо тийиштүү жерлерге кайрылганыбызда мени таанып калган. Ошондо биринчи эле Алла Таалама ыраазы болгом. Кийин эле ошо фонддун ээлерине аябай сүйүнүп, ошо окуп, кээбирке мындайча айтканда мен окуп жаткан студентти эми ата-энеси бар, иштеген студенттер деле бул контрактты келип эле биздин эң глобалдуу проблемабыз контрактта студенттердечи. Контракт келгенде эле такалып калат да. Мисалы менин контрагым 32 000 болсо, ошону бөлүп төлөшөт да группалаштарымчы. Анан ошондо деле биздин жогорку жактан төлөгүлө деп талап кылганда, ата-энеси барлар деле мындай кыйналып калышат кээдечи, ошол учурда төлөй албай калышып. Бирок биздин фонд бар экен, сүйүнүп, ошо ата-энеси бар студенттер менен бирге эле өзүмдү мындай толук үй бүлөлдөй сезип, Кудайга шүгүр ошентип окуп келем. Бул фондго кошулуп калып, аябай мен кандай десем, жүрөгүмдөн аябай кубандым десем болот да. Себеп дегенде, мен апам жалгыз бой эне да. Анан ошол жалгыз бой эне болгон үчүн мени окутканга каржы жактан жетишпей калды. Ошондуктан мен бул фондко 2016-жылы кошулгам. 2016-жылдан бери Ош гуманитардык педагогикалык институтунун соцработник гуманитардык факультетинде соцработада окуйм. Быйыл Кудайым буйруп 4-курс болуп алдым. Мен Дадажанова Лабар, Кыргыз-Өзбек университетинин тарых филология факультетинин англис филологиясы боюнча 3-курстун студентимин. Бул фондго 1-курсумдан бери мүчө болуп жүрөм. 2017-жылдан бери мүчө болуп жүрөм. Бул фонд негизинен ошол жардамга муктаж болгон үй бүлөлөргө жардам берет. Ошолор сыяктуу эле бизге жардам берет. Биздин контракттарыбызды төлөп берет. Биздин студенттерибиз өтө акылдуу, көп иштерге жетишкен студенттер. Мен Камалдин кызы
Айдана. Мен Ош гуманитарлык педагогикалык институтунда окуйм. Быйыл 4-курсмун. Ушул Исмаил Батраев фондундагы студенттердин бири болом. Алар менин контрагымды 3 жылдан бери төлөп берип жатышат. Аларга ыраазымын. Аты аталган кайрымдуулук фонд 2013 жылы ачылган. 2013-14 жылдары 17 студенттин, 2014-15 жылдары 35 студенттин, 2015-16 жылдары 48 студенттин, 2016-17 жылдары 56 студенттин, 2017-18 окуу жылында 60 жана үстүздөгү окуу жылында 37 студенттин контрагын толугу менен төлөп келе жатат. Биздин фонд төлөнбөй калса, бизди жетимдердин биз го окуп бүттүк, биз иштей беребиз. Бизден кийинки жетимдер эмне кылышат? Биз ошолор дагы окушун каалайбыз да. Ушунчалык кубангам. Неге дегенде, мен уже окууга кирип алгам, бирок контрагым төлөнбөйбү, мен окуймбу, окубайбы билбей калгам да. Анан мен ушунчалык жүрөгүм оораган. Анан контрагым төлөнөт дегенде абдан сүйүнгөм. Бул фонд жабылып калса, мага окшогон канча студенттер окуусун таштап жиберет. Окуусун таштап, башка чет өлкөгө мигрант болуп чыгып кетишет. Силер каяктан акча табасыңар деп өзүнө суроо бергенден көрө келип бул жака көрсүн. Биз дагы өзүбүздүн жетекчилерибизден тарбия алып келатабыз. Кудайым буюрса, биз дагы көптөгөн элдерге жакшылык кылабыз деген ниеттебиз. Кайсы жетимдерди гана окутмак эле, кандай неме деп ушинтишет да. Анан мен да ошол жерде мага ошогон жетимдерди окутат, ушундай деп беймарал эле ачык эле сүйлөп жазып жибергендерим бар. Анын артынан кечирим сурагандары толтура.